Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шур кызы тааныштырам. Кадамжайда турак үйдөн өрт чыкты. Кадамжайдын Марказ айылындагы турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда өрт кечээ 29 февраль саат 9:53 катталган. Кырсык болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр келип, саат 10:33 өрт толугу менен өчүрүлгөн. Өрттөн жабыркагандар жок. Белгилей кетсек, акыркы суткада өлкө аймагында 6 өрт кырсыгы катталган. Кыргыз-Өзбек чегарасында 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 1 март саат 6:22-де Кыргыз-Өзбек чегарасында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка караганда жер титирөөнүн очогу Керкиден айылынан түндүккө карай 5 чакырым, Найман айылынан түштүк-батышка карай 8, Кызылкая шаарынан түндүккө карай 20 чакырым, Ош шаарынан түштүк-батышка карай 60 чакырым аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттары Керкиден жана Найман айылдарында жер титирөөнүн күчү 3 балга чейин сезилген. Баткенде бизнести агартуу кербени өтүүдө. Бүгүн 1 мартта Баткен шаарында бизнести агартуу кербени аталышындагы маалыматтык жолугушуу өттү. Иш-чара Жаш ишкерлер ассоциациясы, Экономика жана коммерция министрлиги жана мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте уюштурулган. Бул кербен өлкөнүн бардык аймактарын кыдырууда. Маалыматтык жолугушуу салык мыйзамдарына жаңадан кирген өзгөртүүлөр жөнүндө, ишкердикке салынган мораторийдин жол жоболору жана мал-мүлктү легалдаштыруу боюнча ишкерлерге маалымат берүү максатын көздөйт. Бүгүнкү иш-чарада ошол биздин фармацевтика жаатындагы көйгөйлөр боюнча маалымат билип кетейин деп келдим. Биздики өзү осу айжан, анан биздин бир эле ИННге пункттар ошого тиркелген да, ар бир эмеде кассовый аппарат коюлган ар бир пунктка. Анан жаңы эмелерди билип кетейин деп келдим. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп жаткан жанагы салыктык каттоолордун, электрондук отчеттордун жана башка салык элементтеринин онлайн жана санариптик түргө өтүп атканын жана акыркы мезгилде салык кодексине кирген өзгөртүү кошумчаларын айтуу менен жана ушул жылдын июнь айына чейин күчүндө боло турган жана легалдаштыруу мунапыс активдерди легалдаштыруу мунапыс мыйзамы тууралуу элдерге кээинери маалымат берүү максатында бүгүнкү келип отурабыз. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.